Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата Тоң райондук ички иштер бөлүмү жана Болот Мамбетов атындагы жалпы билим берүү мектебинин мугалимдери биргеликте кече уюштурушту. Анда кыргыз тилинде ырлар көркөм окулуп, маданий баалуулуктары, улуттук каада салттары көргөзүлүп, жаштарды патриоттуулукка үндөгөн кыргыз ырлары жаңырып, Манас эпосунан үзүндүүлөр айтылды. Эне тил күнү 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан белгиленип, бекитилип, жана 2000 жылдан бери бул иш-чара бүткүл мамлекеттик масштабта белгиленип келе жатат. Бул эне тилибизге биз олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Бул иш-чарада ошо балдар китепканасынын Дайнек аттуу өнүктүрүү борборунун катышуучулары да катышып жатышат. Балдар музыкалык мектебинин окуучулары да катышып, өз өнөрлөрүн тартуулап, келечек муунга эне тилди барктоо, даңазолоо иш-чарасы өткөрүлүп жатат. Ар бир тилдин сакталып өнүгүшүнө жана кеңири жайылуусуна ошол элдин үрп-адат, маданият баалуулуктары себеп. Эчен кылым карыткан эне тилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү ар бир инсандын милдети. Адабий кеченин алкагында милиция кызматкерлери көркөм ырларды окуп, тилди даңазалашты. Ааламга аты чыккан Чыңгыз тилим, арыбай кылымдарды тарта бер. Ардагым ата мурас кыргыз тилим. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган, ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң казыктанам. Бул өткөрүп жаткан иш-чаранын максаты Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамын, эне тилге болгон сүйүүсүн күчөтүү жана күнүмдүк жүргүзүп жаткан иш кагаздарын мамлекеттик тилде өткөрүү максатында иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү ар улут өз эне тилин жоготпой сактап калуу үчүн 20 жылдан ашуун убакыттан бери белгиленет. Ал эми кылым карыткан кыргыз элинин басып өткөн жолу ооздон оозго айтылган Ооз 2 чыгармаларында айтылып келет. Кыргызстанда кыргыз тил күнү 21 сентябрда белгиленсе, эл аралык эне тил күнү 21 февралда майрамдалат. Жанара Алмазбекова, Данияр Ракунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.